Чаткал районунун Жаңы Базар айылында жашоочулар буга чейин эгин жерин ат менен айдап кыйналып келген болсо, Өнүгүү Прогресс партиясынын жардамы менен дыйкандардын да иши жеңилдеп партияга ыраазычылык билдиришүүдө. Мындан сырткары элдин колдоосуна бир автобус берилип, ал айылдарды бириктирген каттам менен иштеп, жеке таксилердин 50% арзан кызмат көрсөтөт. Алыскы Чаткал районуна болгон сапардын алкагында Жогорку Кеңештин депутаттары Бакыт Төрөбаев менен Мирлан Бакиров эл менен жолугушуп, алардын үнүн угуп, келечек пландар жана аткарылган иштер туурасында айтып беришти. Эл болсо партиянын айыл үчүн көргөн камкордугу үчүн ыраазычылыгын билдиришти. Өнүгүү партиясынын жардамдары мына бизге 3-жыл болду. Быйыл 3 жылдан бери жакшы жардам тийип атат. Биздин айыл өкмөтүбүздө 3 айыл бар. Мына курулуш Жаңы Базар, Акташ деген жазыкталар иштери боюнча айдоо себуде ар дайым ушу техникалардын келип элибизге жардамы чоң болуп атат. Жайкы ору себуде, ору жыйноодо дагы келет. Биз бул партияга ыраазычылык айтабыз. Элибиздин атынан бул учурга чейин техниканын жетишпегендигине байланыштуу кыйынчылык учурлар болгон. Баягы ат менен айдоо себу деген учурлар болгон. Техника болгон аз. Азыр мына 3 жылдан бери жакшы. Биз ыраазычылык айтабыз. Бизде 2 жылдан бери ушу Өнүгүү партиясынын тракторлору келип, жер айдоо жана чөп чабуу өнөктүгүндө жакшы жардамдарды берип атат. Жеке менчик тракторлорго караганда кыйла арзан айдашат да. Өздөрүнүн майлоочу майлары өзлөрүнөн болуп, ат менен эшек менен ташып келчүбүз бурда. Азыр өздөрү саракаларын куюп, өздөрү айдап, өздөрү чабып берип кетишип атат. Өнүгүү Прогресс партиясы ушу бизге алып берген элге кызмат көрсөтүү боюнча бир гана Акташ эл эмес, бу Жаңы Базар, Курулуш, Айгыржал айылдарында тейлейбиз. Ушу мен ушуну айдоочу болуп ишке киргем. Алып бергенден бери арзан неме таксилерге караганда арзан, 50% арзан кызмат көрсөтүп атабыз.